Бул Нарын районындагы Казалы Абиров атындагы орто мектептин жаңы имараты. Тилекке каршы жалпы курулуш монтаждоо жумуштары 66 миллион 841 миң сомго бааланган жайда иш чыдыр кетпегендиктен анын жакын арада калк кызматына коюларына кепилдик берүү кыйын. Чынында эле бүгүнкүгө жогорудагы сумманын 23 миллионуна өздөштүрүлүп, ошону менен каржылоо токтогондун көңүлгө тийсөк, былтыркы кейиштүү тагдырдын кайра кайталанары бышык. Учурда маданият үйүндө анан кошумча корпусубуздун 2 классы бар, ошондо окуп атабыз. Маданият үйү болсо талапка жооп бербейт, бир партада 4төн окуучу окуйт. Мугалимдер боюнча айтсам, атайын бөлмө жок, усулкана жок. Ушул кышта мугалимдер ушу кичинекей таар залда эле отурушту да, акыбалысы аябай эле оор болот, быйыл толук бүтпөй калса. Ошону менен бирге эле түзгөн кыйын кырдаал айыл бийлигинде машакатына айланып, какпаган эшиктери калбады. Же алардын эле арыз арманын уккан бирөө болсочу. Андыктан аларда былтыркы темир контейлердин кем каштарын толуктап коюудан башка арга жоктой. Быйылкы жылы да бүтпөй калса ушул клубко окушат го балдарыбыз. Быйылкы жылы эсли бүтпөй кала турган болсо. Анын акчасы эсли толук которула турган болсо, бүткөзгөнгө аракет кылам деп бул тендерде уткан фирмабыз айтып атат. Анан дагы бирок кечтеди, жай ортосу болду. Эми жарым жылда шунун баарын бүткөзүш кыйыныраак го, кыйыныраак. Короче, биздин жаңы мектеп салынып жатат. Ал эми Нарын районундагы эмгектил айылынын тургуну Алтынай Алиева жай бою курула баштаган жаңы мектебинин жанынан чыкпады. Анын жана курбалдаштардын митип санага батышын жөнү бар. Анткени алар эле эмес, чоң ата, чоң энелерде окушкан Керимбай уулу Сарыбай атындагы орто мектептин эскилиги эч ак жетип, тең жарымы күп этип кулаганына көп эле болду. Бир корпуста 3 смен менен окуучубуз. Айрым класстарда окуучулар батпай, бир партага 3төн отурушчу. Анан буюрса жаңы мектебибиз салынып калса, абдан ушул маселелер жоюлуп, биз абдан кубанычта болмокпуз. Бирок ушундай ыңгайсыздыкка карабай, 225 орунга эсептелген бул жаңы билим уясынын курулушу дагы кыйлага созулчудай. Жалпы наркы 62 миллион 519 миң сомдук ушул объектиде учурда 25 миллиондук гана жумуштар жасалган соң казынадан каражат калбады. Мындай ишарат караганда элеттик балдар менен кыздардын тебетилерин көккө ыргытышып, кубанар күнү алыстай. Айтмакчы, аталган айылда балдар бакчасы да тез айыздан бери өкүм сүргөн өксүктөрдүн бири. Бөлөкбай Шеримбеков, Нурбек Рахманов, Нарын району.